Достук командасынын улакчысы Манас Ниязовдун 2016-жылы 2 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кийген формасына жарыяланган аукцион жыйынтыкталды. Сатыкты жүргүзгөн Көкбөрү күйөрмандарынын Инстаграмдагы Көкбөрү баракчасы маалымдагандай, Ниязовдун формасы 80 000 сомго сатылды. Аукцион 9 январда башталып, алгачкы баасы 2 000 сом деп коюлган. Бирок сатыктын экинчи күнүндө эле колдонуучулар бааны 40 500 сомго чейин көтөрүшкөн. Аукцион 10 күнгө созулуп, кечээ 19 январ күнү кечинде жыйынтыкталды. Натыйжада Бойко Алан деген даректеги Руслан аттуу колдонуучу эң көп сумманы сунуш кылып, Манас Ниязовдун формасын сатып алууга макулдугун берген. Баракчада маалымдагандай, аукцион түшкөн каражат былтыркы жылдын май айында жабыркаган улакчы Дастан Жакеевге жардам иретинде берилет. Дастан Жакеев өткөн жылдын май айында Аккула ат майданында өткөн чүйдүн Көкбөрү чемпионатында аттан жыгылып кырсыктаган. 1999-жылы туулган жигит ошондон бери өз алдынча баса албайт. Аукциондон түшкөн каражатты улакчы Ниязов өз колу менен Жакеевге тапшырмакчы.